8 апрелде Москвада кыргыз дипломаты Манас Жолдошбековдун батирине бастырып киришти. Кулпуну бузуп эшикти сындырып, ал эми дипломаттан жана анын үй бүлөсүнөн орой түрдө миграциялык каттоого тургандыгын далилдеп берүүнү талап кылышкан. Кыргыз тими орусиялык кесиптештерине нота жөнөтүп, кыргыз дипломатына карата мындай мамилеге жол берилбеши керек экенин билдиришкен. Элчилик кызматкерлерине ушундай кылып атышса, иммунитети жок жарандарды эмне кылышаарын элестетүү кыйын. Орус милициясы жырткыч болуп кеткен окшойт. Чындап эле Орусияда дипломатиялык иммунитети жок мигранттар эмне болуп жатты экен? Крокус Сити Холлдогу теракттан кийин алар аябагандай ксенофобияга кабылып жатат. Ал мурда деле болуп келген. Терактка чейин эле орус полициясы мечиттерде жана мигранттар чогулган жерлерде рейдтерди жүргүзүп, ал эми жергиликтүү тургундар мигранттарга каршы митингтерге чыгып турушчу. Азыр болсо бул мыкаачылык жаңы деңгээлге чыкты. Мигранттарга карата ур-токмок зомбулук күчөдү. Москва облусундагы Фрязинада мас киши ой-зоо клубунун алдында мигранттарды көрүп калып, аларды бычак менен коркуткан. Ал клубтун ичине кирип барып, өңтүсү славян эмес өспүрүмгө бычак сайганга аракет кылган. Благовещенскте 2 баланын атасы Рахмонго үйүнүн алдынан 2 бала кол салган. Ушул эле шаарда мигранттардын соода күркөсүн өрттөп кетишкен. Калугада белгисиз адамдардын тобу көчөдөн Тажикстандын 3 жаранын сабап, жабыркагандардын бири ооруканага түшкөн. Хабаровск аймагында болсо оңчул топтордун мүчөлөрү мигранттардын жатаканасын курчоого алып, мекендештериңерге өздөрүн кантип алып жүрүү керектигин айткыла деп талап кылышкан. Соц түйүндөрдө мигранттар күч органдары тарабынан тазалоо башталганына арызданып жатышат. Алар Москванын аэропортунда шаарга киргизбей жаткандыктан жерде же отургучтарда уктаганга аргасыз болушууда. Ошондой эле аэропорттон чыга албай калгандардын айтымында документтерин алып коюп жатышат. Анан албетте түгөнбөгөн же бүтпөгөн рейдтер болууда. ЖМК бул тууралуу күн сайын айтып жатат. Күч кызматкерлери мигранттардын жатаканасынын эшигин талкалап кирди. Wildberries интернет дүкөнүнүн кампасына барышты деген кабарлар. Укук коргоочулар жана адвокаттар Орусиянын күч түзүмдөрү Борбор Азиядан келген мигранттарга расмий аңчылык баштайт деген коркунуч бар экенин айтышууда. Орусиянын күч кызматкерлери аларды миңдеп кармап, жүздөп депортациялап жатат. Чыр-чатак жаатындагы көз карандысыз эксперт Канатбек Абдиев күч түзүмдөрүнөн тышкары расмий эмес бирикмелерде мигранттарга каршы рейд баштап жанданат деп ишенет. Мисалы, Украинада согушуп жүргөн Русич деген сыяктуу неонацисттик топтор. Жакында эле Русичтин Топаз деп белгилүү болгон мурдагы аскери Евгений Рассказов сатыкка бычак чыгарган. Ал ошол бычак менен Крокустагы терактты аткаргандардын бири делген киши кыйноого алынганын айткан. Башкача айтканда, ксенофобия толкуну күчөп, көчөгө такыр баштар бейкүнөө адамдарды сабаган 0-же 2000 жылдарга кайтабыз. Алар мигрант Орусия паспортун алганына же алар Орусиянын башка аймактарынан, Бурятия, Якутия жана башка жерлерден болгонуна карабастан сабашкан. Орусиянын расисттери Орусиянын өзүнүн жарандарын чет элдиктерден айырмалаганды билбесин Берлиндеги Карнеги борборунун эксперти Тимур Умаров да айтып жатат. Орусия коомчулугунун ксенофоб бөлүгү этникалык сокур. Ал тажиктерди, кыргыздарды, казактарды, өзбектерди, түркмөндөрдү айырмалаганды билбейт. Ал эми кээ бири Орусиянын өзүнүн бир катар элинин өкүлдөрүн да эч ойлонбой мигранттардын катарына кошуп койгонго даяр. Мындан сырткары, эл алдына чыгып сүйлөгөн спикерлер азыр мигранттардын темасында тыюу салган бир нерсени сунуштай коюп, саясий упай топтосо болорун түшүнүп турат. Орусиянын мамлекеттик думасы азыртан эле Борбор Азия өлкөлөрүнүн жарандарына визалык режимин киргизүү керектигин айта баштады. Бирок албетте теракттан кийин бул саясий пиар үчүн абдан ыңгайлуу тема. Бирок иш жүзүндө мигранттар Орусияга абдан эле керек. Алар жалпысынан мамлекетке да Путин менен байланыштуу достор Тимченко, Михельсон, Миллерге, бизнеске да керек. Алар жеке байлык кирешеси үчүн 10 миңдеген, ал тургай 100 миңдеген эмгек мигранттарын колдонуп келет. Буга карабастан Орусия Борбор Азиялык мигранттарды курмандыкка чалганга даяр деп эсептейт казакстандык саясаттануучу Тимаш Алжанов. Ушул саясий максатын мүдөөсү үчүн бир топ, анын ичинде тажикстандык жана Борбор Азиялык мигранттарды куугун кылган көптөгөн экономикалык пайдасыз курмандыктарга барышат. Аны Путин режими экономикалык солунга жана Украинадагы согушту улантуу үчүн жалпы коомдук мобилизацияга карабастан мойнун артууга даяр.
муну качып кутула алгыс кыйыр таасири бар соокку десек болот. Канатбек Абиев мигранттарга ушундай мамиле боло берсе, алар акырындап мекенине кайта баштайт дейт. Тажикстандын эмгек министрлиги Крокустагы теракттан кийин жарандары кете баштаганын билдирди. Ал эми мигранттардын укугун коргоочу Александр Ким Орусиядан кетип калуу өздөрү үчүн эле эң жакшы дейт. Мен Орусияда апартеид режими орноп калганына көзүм жетип турат. Ал коомчулуктун аң сезиминде орноду. Ошол эле кезде ал формалдаша элек, бирок аны формалдаштыруу үчүн баары даяр болуп калды. Борбор Азиядан келгендер кайсыл бир кезектеги мобилизациянын же кайсыл бир өзгөчө режимдин же башка ушул сыяктуу нерселер болуп атканда туруктуу эксплуатациянын курмандыгына айланып калышы ыктымал. Азыр Орусияда калуу өлөрчө коркунучтуу. Ал эми Тимур Умаровдун прогнозу анчейин көңүл чөктүрөрлүк эмес. Орусия өкмөтүнүн бери дегенде эле бир бөлүгү эмгек базарын мигранттарсыз элестете албайт. Андыктан терактка карата эмоционалдык реакция көпкө созулары факт эмес дейт ал. Орусияда мигранттардын абалы кантип кыйындап кеткенин клубдун сайтынын күзгү версиясынан окуңуз. Аларга шилтеменин видеонун баяндамасынан табасыз. Клуб кыргызчанын YouTube каналынан жазылыңыз, эгер дале жазыла элек болсоңуз.